Krieg Deutschland! Und wir Deutschland und hinter uns kommt seid in euren Feind! Бүгүнкү күн бүткүл элдин майрамы, жүрөк толкуйт көңүл куунак жайдары, эркиндик деп эл үчүн канын төккөн, унутпайбыз өткөн күндү биз дагы. Саламатсыңар окуучулар. Силер көрүп тургандай, мен айтып өткөн ушул ырсаптары эмнеге айтылгандыгы, эмнени байкаштыргандыгы жөнүндө өзүңөр билип турасыңар. Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз улуу жеңишке 75 жыл. Анда эмесе балдар, сабактын максатына көңүл буралуу. Ата мекендик согуш тууралуу маалымат аласыңар. Эске сактоо көркөм окуу көндүмдөрүңөр өнүгөт. Мекен тууралуу патриоттуулук сезимиңерди ойготосуңар. 1945 жылдын 9 майында Москва убактысы боюнча 21 саат 50 мүнөттө дүйнө жүзүнө бүткүл союздук радионун диктори Игорь Борисович Левитон. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года Великая Отечественная война победоносно завершена. Германиялык жогорку комендантчылыктын өкүлү менен кыңк этпестен жеңилгендиги жөнүндө актыга кол коюлду. Улуу ата мекендик согушта Совет эли немецтик фашисттик баскынчыларга болгон күрөшү жеңиш менен аяктады. Германиянын бүтүндөй таш талканы чыкты. Түбөлүк даңк, биздин мекендин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн күрөшүп, өмүрүн кыйышкан баатырлар, жеңишчил Кызыл армиянын жана согуш деңиз флотунун жоопкерлери жашасын деп жар салат. Ооба, ушул кабарды укканда баардыгыбыздын көңүлүбүз көтөрүлөт. Бирок бул жеңиштин артында канчалаган адамдардын өмүрү, жаны, каны, мээнети бар дейсиң. Ушул мезгилге чейин кандай татаал күндөр өткөнүн элестете алабызбы? Мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн биз дагы жан аябай кызмат кыла алабызбы? Кыргыз элинин көптөгөн баатырлары журтумдун, урпагымдын келечеги деп канын төктү, жанын берди. Кээ бирөөлөрү дайынсыз жоголду. Бирок ошо баатырлардын арасында биздин жашаган айылдан барган эрктүүлөрү да кездешет. Биз ошо баатырларыбыз менен сыймыктанабыз. 1941 жылы башталып, 1945 жылы аяктаган улуу ата мекендик согуштун аяктаганына 75 жыл болду. Ага 365 000 кыргызстандык катышып, 100 000 мерт болгон. Согуш учурунда 150 000 Кыргыз СССРинин тургундары орден жана медалдар менен сыйланып, 72си Советтер Союзунун баатырына татыган. Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Жүлебердиев, Самат Садыков жана башка кыргыз жигиттеринин эрдиги тарыхта калды. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кырандай агып шаркырап, кызыл канын акканы. Тынч жаткан элиме душман келип кол салды. Белбит жаткан жериме улуу согуш башталды. Алдында тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар эли бизге жеңиш менен кайтышты. Улмека Хамеда 2-Б класс. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон.
Келдиң жеңиш эрзик таңтан жаралып, жер дарылтып, дары жыттан түтүндөн, куш сайрады, дарак жерге таранып, күн жайнады, жеңиш сенин күчүңдөн. Чоң атама кубандым, чоң майрамга камынган, көкөрөгүн толтуруп, көк медалды тагынган. Жаз келгенде жадырап, жашыл тартат жан жагым, күтө берем келсе деп, улуу жеңиш майрамын. Чоң атамды жетелеп сыртка шашсам, таң калды. Неге шаштың неберем? Мен сагындым майрамды. Билүү керек ар бир кыз, билүү керек аруан, бизди коргоп аталар, кеткин деген жанынан, ошондуктан бул майрам бизде кымбат баарынан. Эрте турсам көчөдө эл дайрадай агылып, күлкү ырга аралаш, күү угулат жаңырып. Кармашта төгүлгөн кан акталса экен, кайратман майдангерлер баркталса экен, жалгызда эр жеңишке калбаганда, жасаган жеңишибиз сакталса экен. Созулуп анын улуу таңазасы, согушсуз сан кылымдар башталса экен. Кыргызстандын бейпил асманы бузулбасын, өлкө эли ынтымакта, биримдикте жашап, балдар тынчтыкта жана келечекке өнүгүүгө кадам шилтеген өлкөдө жашасын. Анда эмесе балдар, улуу ата мекендик согуш жөнүндө силер маалымат алдыңар деп ишенем. Бул сабагыбыз аягына келди. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.